Соңғы вакытта коомчулук арасында инсульт, инфаркт оорусуна кабылгандар көп баратат деген сөздөр байма-бай эле айтылып келет. Ошол себептен бүгүн дагы дал мына ушул темага кайрылабыз. Саламатсыздарбы? Бул Илим Билим каналы Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу теле көрүүчүлөр, дал мына ушул тема боюнча эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор жарылса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 032 22 код аркылуу 4487 номер жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда адаттагыдай студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Мээрим Султанова Ош облустаралык бириккен клиникалык ооруканасынын неврология бөлүмүнүн дарыгер, ангионеврологу. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Нурлан Райымбек уулу Ош кардиомедициналык борборунун дарыгер, кардиологу. Жана медицина факультетинин студенттери келип отурат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач далма ушул адатка айлангандай эле ушул оору жөнүндө жалпы теле көрүүчүлөргө маалымат берсеңиздер. Деги бул кандай оору? Инсульт. Бул инсульт айта кетсем, бул мээдеги кан айлануунун кескин бузулушу. Бул инсультта мээнин ткандары жана анын функциясы жабыркайт. Бунун себептери көбүнчө мээ кан тамырларынын жарылып кетүүсүнөн жана мээ кан тамырларынын бүтөлүүсүнүн негизинде келип чыккан оору болуп эсептелет. Жакшы. Инфаркт. Миокардтын өткөр инфаркты бул жүрөктүн клеткаларын иштен чыгаруучу жана анын функциясын жабыркатуучу оору болуп эсептелет. Көбүнчө мунун себептери болуп кан тамырдын ичиндеги атеросклероз, тагыраак айтканда май түйдөкчөлөрү себеп болот. Жакшы. Көрсөттүн башында эле айттым, негизинен ушул коомчулукта ушул ооруга кабылгандар көп деп айтып келет да. Сиздер дарыгер катары кандай жооп берет элеңиздер? Мисалы, жылда статистиканы билип турасыздар да. Мисалы, былтыркыга салыштырмалуу быйыл кандай болду? Чындыгында эле көп баратабы бул ооруга кабылгандар? Айта кетсем, акыркы мезгилдерде инсульт оорусу аябай көбөйүп барууда. Андан да жашарып кетүүдө бул инсульт оорусу. Дүйнө жүзүндө бул 6 миллиондон ашуун адам инсульт жана жүрөк кан тамырлары оорусунан каза болот экен. Анын адам өлүмү боюнча инсульттан өлгөн адамдардын эмеси 3-чү орунда болуп эсептелинет экен да, инсульттан өлгөндөрдүн. Ал эми Орто Азия боюнча эсептелсек, жүрөк кан тамырлары оорусу бул 1-чи орунда турат. Кыргызстан оорулар боюнча, жүрөк кан тамырлары оорулары боюнча. Акыркы мезгилде көбөйүүдө инсульт. Көбөйдү. Жакшы, айтсаңыздар, бул оорунун себептерине токтолуп кетсеңиздер, эмне себептен адам баласы далма ушул илдеттерге кабылып калат? Бул оорулардын себептери аябай көп. Биринчи себеп бул тукум куйгучтук болуп эсептелет азыркы учурда. Жана ошондой эле себептердин арасынан 20-кылымда артыраак позицияда болгон стресс бүгүнкү күнү алдыңкы орундарды ээлеп келүүдө. Стресс дагы өзүнчө бир чоң проблема болуп келатат азыркы учурда. Жана жогорку артериалдык кан басып, ашыкча салмак жана ошондой эле жагымсыз экологиялык айлана чөйрөдөгү шарттар дагы бул оорунун өөрчүшүн себеп болуп эсептелет. Кант диабети дагы азыркы учурда түздөн түз бул оорулардын күчөшүнө аябай чоң таасирин тийгизип атат. Мээрим айым, эмнени кошумчалайт элеңиз? Бизде дагы инсульттун келип чыгышына аябай биринчи себептерден болуп гипертония оорусу, кант диабети, чылымды ашыкча көп аша чегүү, ичимдик ичүү жана туура эмес тамактануу, ушулар бүт бардыгы бул оорулардын келип чыгышына себепкер болуп атат. Жакшы. Оорунун түрлөрүнө да токтолуп кетсеңиздер, кандай түрлөргө бөлүнөт, анан бири-биринен айырмачылыктары эмнеде? Эми инсультту айта кетсек, бул 2 түргө бөлүнөт. Геморрагиялык жана ишемиялык болуп бөлүнөт. Геморрагиялык инсульт бул мээдеги кан тамырдын жарылып кетүүсүнөн улам жаралган оору. Ал эми ишемиялык оору болсо, бул мээдеги кан тамырларынын бүтөлүп калышынын себебинен пайда болот.
ишемия деген бул мээ ткандарын жумшаруусу деп айтсак болот. Жакшы. Нурлан. Ал эми инфаркт учурунда клиника жалпысынан ар кандай дагы болушу мүмкүн. Мисалы, ашказаны ооруган сыяктуу башталып, андан кийин жүрөк жетишпестиги коштоп кетиши мүмкүн. Же болбосо көкүрөк туштагы аябай катуу, мындай мыкчкый турган, же болбосо кыса турган, дем жетпей кала турган оорулар пайда болуп, ошол жерден андан кийин инфаркттын өөрчүшү болушу мүмкүн. Негизи эле инфаркттын дагы эки түрү бар. Кубволновой, не кубволновой деп коет. Бунун кан тамырдын тосулуу деңгээлинен көз каранды десем болот. Толук тосулуп калган учурда ЭКГда Q деген белги пайда болуп калат. Ал эми толук эмес тосулуп, кайсыл бир деңгээлдеги жылчык пайда болсо, анда Q пайда болбой эле инфаркт болуп калышы толук ыңктымал. Албетте бул жерде жүрөктүн ар кандай бөлүктөрү бар. ЭКГда ошол бөлүктөрдө биз өзгөрүүлөрдү байкасак, жүрөктүн алдыңкы тарабы, сол тарабы же түпкү тарабы деп туруп, биз же оң тарабы деп бөлүп карасак болот. Албетте бул тосулган кан тамырдын деңгээлине, кайсы кан тамыр экендигине көз каранды. Албетте бул ооруну так жана тез диагностикалоо бул оорудан айыгып, тез айыгышка жардам берет. Албетте коронарография деген изилдөө бар. Ошону жасашыбыз керек болот. Тез аранын ичинде кан тамыр тосулганда алтын саат деген бар. Алтын 1 саат, алтын убакыт. Бул 1 саат дейлейт. 1 саат учурунда кан тамырды ачсак, биз бул жактагы клеткаларды сактап калсак болот. Клеткалар иштен чыккандан кийин аларды сактаганга мүмкүн болбой калат. Жакшы, бул боюнча сөзсүз түрдө дагы маалымат бересиз. Азыр болсо кийинки суроо аудиториядан болсун. Медицина факультетинин студенттери келген. Кандай суроо бересиздер? Саламатсыздарбы? Сиздер азыр бул жерде айтып атасыздар, ошол жакшы маалыматтарды бериңиздер да. Анан бул ооруларды дагы кайсы оорулар коштоп жүрөт да? Ошол эле инсульт, ошол эле инфарктты кайсы оорулар чогуу коштоп жүрөт? Эле бул ооруну сөзсүз түрдө ашыкча семиздүүлүк, кант диабети, гипертония оорусу коштоп жүрөт көбүнесе. Жакшы, кошумча суроодо мисалы баштын дагы башка оорулары көп да. Ошол эле учурда жүрөктүн дагы башка оорулары көп да. Ошолор дагы кандайдыр бир себеп болуп, ушул инсультка же инфарктка алып келиши мүмкүнбү деген суроо. Алып келиши мүмкүн. Маселен бул дециркуляторный энцефалопатия алып келиши мүмкүн. Ал да хронический процесс, бирок инсультка алып келиши мүмкүн. Жана мигрень оорусу деп коет, шакыйна, ал дагы алып келиши мүмкүн инсультка. Жакшы. Албетте жүрөк оорусу дагы мынау инсульт сыяктуу экөө катарлаш жүрөт ар дайым. Эки ооруга тең көбүнчө бирдей эле себептер алып келет да. Негизи жалпылап айтканда ушул ооруларга алып келүүчү себептерден адам олагыраак жүргөн жакшы болот да. Мисалы кан басымы жогору болсо, аны оздуктап, ар дайым дары-дармектерди ичип контролдоп, жана ошондой эле жаман адаттардан арылып, чылым чегүү, ичимдик ичүү сыяктуу жаман адаттардан арылып, жылына же болбосо 6 айда бир жолу медициналык көзөмөлдөн адам өтүп турса, бул албетте бардык оорулардын алдын алууга жакшы шарт түзөт. Эң жакшы дарылоо бул профилактика дейт. Жакшы, мына ушул оорунун алдын алуу боюнча токтолуп кетсеңиздер болот. Канткенде биз ушул оорунун алдын алабыз. Бизди көрүп жаткан көрүүчүлөргө дагы кеңеш болсун. Эми айта кетсек, бул сөзсүз түрдө өз кан басымын өлчөп туруу керек. Туура тамактануу, тамак ашка көбүнесе жашылча мөмө жемиштердин көбүрөөк аралашуусу, бурчактардан жасалган тамактарды аралаштыруу, дана азыктарды аралаштыруу, жана
балык, майсыз эт жана өсүмдүк майын колдонгонго жакшы, ушул алдын алат деп айтсак болот. Анан көбүн эсе физкультура же болбосо өзүнө ылайыктуу спорт менен машыгуу, көбүрөөк кыймылдоо, кыймыл аракет жасоо жана терс чылым чегүү жана спирттик ичимдиктерин ичүүдөн алысыраак, уулагыраак болгон профилактика болуп эсептелет. Жакшы, бизге телегөрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Мен төрөт учурунда дейт, инсульт алганмын дейт. Кайра кайталанып калышы мүмкүнбү деген суроо калтырыптыр да. Анан ошол эле учурда мисалы ушундай кырдаалга туш келип калса, дене кийин экинчи жолу төрөгөндө кооптонбой койсо болобу деген да суроодур. Акыркы убактарда кайталанган инсульт көп кездешүүдө. Албетте дарыгерлерден кеңеш алып, кан басымын өлчөп, анан дагы томография деген изилдөө бар. Аны тактап туруп, патологиялык тубаса кан тамырлардын өзгөрүүсү жок бекен, ушуларды билип туруп, анан экинчисин пландаганга болот. Жакшы, айтсаңыз, төрөт учурунда кандайча инсультка калып калышы мүмкүн? Мисалы, бүгүнкү күндө энелер жаш эле урагында барат да төрөткө. 40 жашка чейин эле кандайча инсультка калып калышы мүмкүн? Кан басымдан уламбы же дагы башка себептерден? Акыркы учурларда төрөт мезгилинде инсульт болгондордун саны көбөйүп атат. Бул дагы эле болсо ошол туура эмес тамактануудан, кан басымын өлчөбөгөндөн келип чыгып атат. Барган сайын ушу жашарып баратат да. Бул көбүн эсе ошол төрөт мезгилинде болгондор бар. Анын себептери болуп, ошол дагы деле айта кетсем, кан басымын өлчөбөгөндүк болушу мүмкүн и патологиялык кан тамырлардын өзгөрүүсү болушу да мүмкүн себеби. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Мен апамдын кан басымы көтөрүлүп турат дейт. Анан кан басымы көтөрүлгөндө оң жагы чымырайт дейт. Оң жагычы уктагандай болот экен. Анан бул нерсе ушул кан басым оорусу бул баягы чочугандан улам дагы болуп калышы мүмкүнбү деген суроо калтырыптыр да. Албетте сөзсүз түрдө болушу мүмкүн. Себеп дегенде баягы биз жогоруда белгилеп өткөндөй, 21 кылымда оорулардын себептеринин арасында стресс алдыңкы орундарга чыгып олтурат. Биринчиден катуу кыжалат болгондо, чочуганда же болбосо катуу кайгырганда, катуу кубанганда деле, мисалы эмоционалдык, психоэмоционалдык жактан бир көрүнүш болгондо, дал ошол учурда кан басым көтөрүлүп, адам өзүн жакшы сезбей, сиз айткандай бир тарабы чымырашы мүмкүн, башы айланып, көзүндө кара чекиттер чымырашы мүмкүн, кулагы шуулдашы мүмкүн. Ушул сыяктуу көрүнүштөр болушу мүмкүн. Бул учурда дароо кан басымды өлчөп, ага карата тийишелүү чараларды көрүш керек болот. Жана тезинен кечиктирбестен тийишелүү дарыгерлерге кайрылып, дарыланыш керек болсо ооруканага жатып, же болбосо амбулатордук көзөмөлдө болуш керек болот. Сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылып, анын кеңешин угуш керек. Жакшы, кийинки суроо биздин студент досторубуздан болсун. Саламатсыздарбы? Азыркы учурда ошо инсульт менен инфаркттен бир эле оору деп адамдар ошентип ойлошот. Мындай чынында эле караганда бул анын себептери чындап эле окшош. Эң негизги айырмалары эмнеде? Инсульт менен инфаркттын. Бул инсульт эми көбүнчө бул мээни кан тамыры, кан айлануусунун начарлашы инсультта. Мээде кан айлануунун курч бузулуусу деп айттык, ушул менен айырмаланат. Ал эми инфаркт болсо? Албетте, инфаркт болсо жүрөктөгү оору болуп эсептелет. Миокардтын өткүр инфаркты көкүрөк туштагы катуу мыжкыган, же болбосо кыскан, же болбосо такашкан оору менен башталат да. Кайсыл жериңиз ооруп жатат дегенде инсультка кабылган пациенттерден айырмаланып, пациенттер аябай активдүү болот, муздак тер чыгат, жана ошондой эле 15 мүнөттөн көп убакытка созулат ушул көкүрөк туштагы оору. Кайсыл жериңиз ооруп атат деп сураган учурда муштумун мындай түйүп туруп, бул жерин алып келет пациенттер дайым. Менин ушул жерим ооруп атат депчи. Ортодо бир мындай шар тургандай кысып, аябай катуу чыдаткыс таризде ооруйт.
Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар экен. Анда кабыл алып түз эфирге алып чыксак, саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Барынша бар көрүнгөнүндө баштын мына флеш баштан көздүн тамырларын ичкерип кетиптир дейт да. Анан мына көзгө кызыл эт пайда болуп атат да, ушуну кандай неме менен кессе болот? Ошо мен азыр газдырууну сууда иче албайм да. Ичсем эле ошо башым ооруп, ошо башым көтөрө албай калам да. 1,5 ай башым ооруду. Кышы менен башым ооруп кыйналып жүрөм да. Жакшы. Жакшы суроо экен. Кошумча негизинен ушул тамырлар ичкериши мүмкүнбү же болбосо тамырлар тескерисинче ичин май басып калабы, кандай? Тромб деп коет, тромб болуп калабы деген дагы суроо да. Мээдеги бул кан айлануунун начарлашы бул кан тамырларынын ичкерүүсү болушу мүмкүн. Болушу мүмкүн. Сөзсүз мээдеги кан тамырларынын ичкерүүсү пайда болгондон кийин көзгө кеткен кан тамырларда ичкерүүсү пайда болушу мүмкүн. Анын себеби ошол кан тамырынын ичиндеги атеросклероз пайда болуп туруп, ошонун негизинде кан айлануу начар болушу мүмкүн. Бул учурда эми көзгө эт өсүп атат, албетте окулистке барып көз боюнча окулисттерден кеңеш алыш керек. Анан невропатологдорго да кайрылган. Сөзүңүзгө аралжы, урматтуу кесиптеш. Биздин көрөрманыбыздын дагы бир башында айтып кеткен жагдай боюнча мен сиздерге маалымат берүүнү туура көрүп отурам. Флеш ичтим дейт. Флеш бул энергетикалык ичимдик. Азыркы учурда биздин көпчүлүк жаштарыбыз, айдоочулар, алыс жакка барган чоң жүк ташуучу унаа айдагандар аябай көп ичишет. Түнү жол жүргөндөр, айрыкча такси кызматында иштеген айдоочулар. Мен айтар элем, бул энергетикалык ичимдиктер албетте стимуляторлор болуп эсептелет. Стимуляторлордун курамында кофеин, таурин жана башка аябай катуу, күчтүү таасир этүүчү заттар бар. Ошол заттар кан басымды биринчиден жогорулатышы мүмкүн, экинчиден жүрөктү тез сооктуруп, патрат канга чейин алып келиши мүмкүн, жүрөктүн аритмияларын алып келиши мүмкүн, жана ошондой эле ушул инсульт менен инфаркттын дагы козгой турган бир себептерин башталышына алып келиши мүмкүн. Ошондуктан мен жалпы телекөрүүчүлөргө айтарым, ушул энергетикалык ичимдиктерди колдонуудан бир аз абайлаңыздар. Энергетикалык ичимдиктерди чыгарган заводдогу инструкцияда дагы жазылган. Бир бөтөлкөдөн ашык ичүүгө болбойт бир күнгө депчи. Ошол инструкцияны сактаңыздар. Мүмкүн болушунча азайтсаңыздар, бул эң туура чечим болот. Жакшы, анан эл арасында мындай деп айтышат да, мисалы, менде жүрөгүмдөн операция болушум керек экен, ушундай кан тамырларым тосулуп калып жаттыр деп, анан 1 жыл, 2 жыл жакшы эле жүрөм го деп жүрө беришет да. Инсультта бирок андай эмес да. Кайсыл учурда баш ооруса, сөзсүз түрдө операция керек болсо, операцияга кирип кетет да. Ошол жактарынан дагы өзгөчө айырмачылык барбы деген дагы ой келет да негизинечи. Анан мен сурайын дегем, негизи кайсынысы өзгөчө өмүргө коркунуч алып келет? Албетте экөө тең өмүргө коркунучтуу деп айтсак болот, инсульттагы, инфаркттагы. Ал эми инсультта операция боло турган мезгилде атайын текшерүүдөн өтүп, МРТ головного мозга өтүп туруп, андан кийин ал операция керектелип эсептелинсе, адистердин кеңеши менен андан кийин алынат. Нурлан мырза. Негизинен менин кесиптешим баса белгилеп өткөндөй, эки оору тең өмүргө чоң коркунуч алып келет. Мисалы, инфаркттын көпчүлүк бөлүгү тилекке каршы өлүм менен натыйжаланат. Бул дүйнөлүк статистика боюнча. Кокустан, Албетте. Жүрөк бул тынымсыз саатка окшоп, саат сыяктуу иштей турган орган да. Албетте организмдеги кан айланууну камсыз кылган насоско окшогон орган бул жүрөк. Качан токтоп калат, качан инфаркт болот, буну эч ким биле албайт. Ошондуктан инфаркттын алдын алып, ашыкча салмактан арылып, жашоо образын туура жүргүзүп, профилактика кылыш керек. Жакшы. Саламатсыздарбы? Жүрөгүмдүн тушу дейт, сайгылап ооруйт дейт. Анан аба жетпегенде болот дейт. Эмне кылышым керек деген суроо калып туруптур да. Биринчи кезекте кардиологдорго кайрылып, ушул даттанууларын толугураак
айтып берип, жана изилдөө жүргүзсө бул туура болот. Биринчи кезекте кардиограмма тартып, жүрөктүн ритмине жана ишемиялык процесстер барбы жокпу ошону көңүл буруш керек болот. Эгер көрсөтмө боло турган болсо, физикалык жактан проба болот, атайын тест болот, тредмил тест деп коет, же болбосо велоэргометриялык тест деп коет. Физикалык нагрузканын фонунда жүрөктүн ишемиялык процесстери барбы жокпу ошону аныктап туруп, эгер вен пробадан ишемиялык процесстер табылса, анда жүрөктүн кан тамырларын жогорку технологиялык изилдөө аркылуу коронарография жасап аныктап, эгер тамырында кысылып кала турган жерлер болсо, аны стенд аркылуу же болбосо шунт аркылуу жокко чыгарып, туура дарылоо керек. Сиздер ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Ырдактуу теле көрүүчүлөр, дал ушул бүгүнкү чыгарылышыбызда сөз болуп жаткан тема боюнча сиздерде кандайдыр бир суроолор жаралса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 03222 код аркылуу 24487 номери жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Маегибизге кайрылып келсек, теле көрүүчүлөрдөн суроолор келе баштады. Саламатсыздарбы? Менин кайнатам эки жолу инсульт болгон дейт. Экинчи жолу инсульт болгондо сол колу жана сол буту иштебей калды. Азыр баспай калып, 6 айдан бери төшөккө жатат дейт. Анан дарыгерлерден сураганыбызда дейт, бир тамыры дейт, баш мээден дейт, кысылып калган деген маалымат берүүдө дейт. Аны кантип сакайтсак болот, кантип ордуна келтиребиз деген суроо калтырыптыр. Бул оорулууда ишемиялык инсульт болуптур, бүтөлүп калды дегенге караганда. Бунун сөзсүз түрдө 6 айда бир жолдан лечение алып туруш керек, дарылатып туруу керек. Андан кийин да оорулуу үйүнө чыккандан кийин аны аябай касырлап багуу керек. Реабилитация жүргүзүү керек. Кароо жакшы болуш керек. Кароо жакшы болуш керек. Реабилитация жүргүзүү керек. Үйдө кан басымын өлчөп туруу керек. Андан сырткары кандагы канттын деңгээлин да өлчөп туруу аябай абзел. Анан реабилитация кылуу керек. Жакшы. Негизинен мына ушул инсульт болгондо эл арасында көп угуп калабыздар. Баш мээдин кан тамырлары жарылып кетиптир деген сөздүчү. Анан мен сурайын дегеним Нурлан мырзадан. Жүрөктө да ушундай кырдаалдар туш келип калышы мүмкүнбү? Болушу толук ыктымал, бирок бул жерде башкачараак методдор менен мисалы айтсак, эгер жүрөктүн кан тамырынын ичинде өзүндө мисалы пластика болсо же болбосо стентирование учурунда диссекциялык процесстер болушу мүмкүн, ошондо кан тамыр жарылат. Көбүнчө бул жерде жүрөктүн өзүн суугарган кан тамырлар тосулуп калып, ошол учурдан инфаркт алып калган пациенттер көбүрөөк кездешет. Жакшы. Саламатсыздарбы? Жүрөгүм аябай бат согот дейт. Бул дагы организм үчүн кооптуубу деген суроо калтырыптыр да. Негизи жүрөк нормада 60-тан 80-ге чейин мүнөтүнө согуш керек болот. Эгер жүрөгү тез соксо, бул тахикардия деген түшүнүккө алып келет. Биринчи кезекте бейтапта богок, зоб оорусу барбы жокпу ошону аныкташ керек, жүрөктү тез соктурганга алып келген. Жана ошондой эле кардиограмма тартып, 1 суткалык Holter EKG монитордоосунун жардамы менен жүрөктүн ритмине тыкыр көзөмөл салыш керек. Бейтапка мен EKG жана 1 суткалык Holter EKG монитордоону сунуштайм. Жакшы. Саламатсыздарбы? Бет жактын неврит оорусу дейт, инсультка алып келиши мүмкүнбү деген суроо калтырыптыр да. Чындыгында неврит болгондо дагы мисалы бет жак, бир жагы иштебей калат да. Ошол дагы инсультка алып келеби деген суроо. Бул эми неврит деген бул периферийский жана центральный кан айлануу деп коет да, централдык жана перифериялык. Борбор деп. Бул неврит көбүнчө перифериялык оору болуп эсептелинет дагы, бул инсультка алып келбейт.
Бирок элдин арасында невритти инсульт деп, же болбосо инсультту неврит деп адаштырып калуусу мүмкүн. Бул учурда сөзсүз дарыгерге көрүнүп, андан кийин дифференциалдык дифференциалдуу жүргүзүп туруп, андан кийин дарылоо керектелет. Жакшы, байланышта көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Сурооңуз болсо берсеңиз болот. Мага айтып атабы? Кош келипсиз. Кандай, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мына связь болуп үйдө эшикке чыгам, үйдө да телевизор. Мен сиздерге суроо берейин дедим эле, кече ооруп мен Ошко барып УЗИге түшүп келдим эле да. Анан мына ашказаныңыздын тушу ооруйт экен деп, мен ушу жерим көп түйүлүп оор, анан муздак тер чыгып эле жатып калам да. Анан ошо почкаңыз да ооруйт деген түшүрсөм, почкаңыз жакшы эле экен, анан заключенияны хронический пиелонефрит деп койду, анан жакшы түшүндүрбөдү да, ал эмнеси? Жакшы, темадан сырткары суроо, бирок дарыгерлер жооп берип кетсе. Эгер эжеке уруксат берсе, мен жооп берип коеюн бул суроого. Азыркы учурда эжекебиз айтты, ашказанымдын тушу түйүлүп ооруйт деп. Бул жерде өнөкөт ашказандын гастрит оорусуна подозрение болот биринчи кезекте. Бул учурда мен бейтапка туура тамактанууну жана ошондой эле гастроэнтеролог менен урологко көрүнүүнү сунуштайм. УЗИден хронический пиелонефрит деп бергени бул бөйрөктүн өнөкөт оорусу болуп эсептелет. Ошондуктан дагы кошумча анализдерди тапшырып, тиешелүү адистерге кайрылууну сунуштайм. Жакшы. Саламатсыздарбы? Микроинсульт кайра кайталанбаш үчүн эмне кылыш керек деген суроо калтырыптыр. Микроинсульт кайра кайталанбоо үчүн сөзсүз түрдө кан басымын көзөмөлдөө керек, туура тамактануу керек, көбүрөөк кыймыл аракет керек, жана ошондой эле кандагы холестерин составындагы көрүп туруу керек. Талап калайык, э? Жакшы, кийинки суроо да сизге экен. Саламатсыздарбы? Оң жагымдан инсульт болгом дейт. Анан кээде да сүйлөй албай кыйналып калам. Эмне кылышым керек? Анан сиздерге кантип байланышам деген суроо калтырды. Биз менен байланышса болот. Албетте келген адамга сөзсүз өзүбүздүн тиешелүү жардамыбызды көрсөтө алабыз. Оң жактан инсульт болгондон кийин бул центр речи деп коет, сүйлөө речине, мээдеги сүйлөө речине жакыныраак жерде жайгашкан болгон болсо, анда сөз афазия деген түшүнүк бар. Ошол үчүн сөзү түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн. Бул ал инсульттан сүйлөөсүнүн начарлашы. Сиздерге келип дарыланса сакаябы бул нерсе? Мисалы, сүйлөп кетүүсү, ушундай көйгөйлөрдөн арылабы? Бул инсульттун жакшы болушуна убакыт керек болот. Сөзсүз түрдө 6 айда бир жолдон профилактика кылып лечение алып турганы оң. Жакшы. Саламатсыздарбы? Менин апам жакында дейт, инсультка кабылып дейт, оң жак колу, оң жак буту иштебей калды дейт. Анан сүйлөй да албай калды дейт. Эмне кылышыбыз керек деген суроо калтырды да, ушул дарылоо боюнча дагы бир жалпы тилегөчүлөргө айтып кетсеңиз. Дарылоо сөзсүз түрдө стационарное лечение керек болот. Бул учурда дарыгерге көрүнүп, ал оорулуунун өзүнө ылайыктап дарылоо жүргүзгөнү оң. Ошол эле азыр эле жогоруда айтып кеткендей, кан басымын сөз контролдоп, мээдеги микроциркуляциясын жакшыртуучу препараттарды алып, жана кан суюртуучу препараттарды алышы абзел. Жакшы. Кийинки суроону студенттер берсе, микрофонду кармап берсеңиздер болот. Саламатсыздарбы? Биринчи суроом эжекеге.
эмне себептен инсульт болгондо тең салмактуулук жоголот. Экинчи суроом бул агайга. Сахарный диабет же болбосо кант диабети оорусу кандай таасир бериши мүмкүн? Жакшы. Инсульт оорусунда көбүн эсе мээнин ар центри организмдин кыймыл аракетине жооп берүүчү центрлер бар. Бул учурда көбүн эсе мозжечок деп коет, кара куш мээ. Бул центр равновесия жооп берүүчү центр болуп эсептелинет дагы. Ошол жерде инсульт болсо тең салмактуулукту жоготушу мүмкүн. Мага берилген суроого жооп. Кант диабети биринчи кезекте организмдеги болгон бүт бардык клеткалык деңгээлдеги зат алмашуу процесстеринин таасирин тийгизет жана ал зат алмашууну басаңдатат. Зат алмашуу басаңдаган учурда организмдеги атеросклерозго алып келүүчү липопротеидтерди төмөн тыгыздыктагы липопротеид деп коет. Же болбосо липопротеиды очень низкой и низкой плотности дегендер бар. Ошолор көбөйүп, кан тамыр менен чогуу барып, бөйрөктүн тамырын кысып, май түйдүкчөлөрү пайда болушу мүмкүн. Жүрөктүн кан тамырларында май түйдүктөлөрү пайда болуп, стенокардия, КБС алып келиши мүмкүн. Же болбосо мээдеги тамырларды, көздөгү айтор организмдеги бүт кан тамырларда атеросклероз, май түйдүкчөлөрү пайда болушу мүмкүн. Ушул кант диабети зат алмашуу процесстерин басаңдатып жана иштешин начарлатып, ушул атеросклерозго алып келгенде дал ушул процесстер орун алат. Жакшы. Саламатсыздарбы? Менин апам 57 жашта дейт. Мындан 2 жыл мурда инсультка кабылган дейт. 2016 жылы кечиресиздер, инсультка кабылган экен. Бүгүнкү күндө дейт, мындай унутчак болуп баратат дейт. Ошол инсульттун таасиринен уламбы же дагы бир башка себептерден улам болушу мүмкүнбү деген суроо. Бул инсульттун сөзсүз кабылдоолоруна кирет. Бул эске тутуусу начарлаганы. Анда деменция деп коет, постинсультная деменция деп коет. Бул инсульттун кабылдоосуна кирет. Буну ошол эле мээдеги циркуляцияны жакшыртуучу препараттарды алып, дарылоого мүмкүн. Жакшы. Бирок узак убакыт керек болот буга. Инфарктты сөзсүз түрдө операция жолу менен дарылаш керекпи же болбосо дары дармектер менен дагы сакайтсак болобу деген суроо келип турат эле көрүүчүлөрдөн. Инфаркттын себептеринен, бирден бир себептеринен болуп бул атеросклероз азыркы учурда эсептелет. Жана эгер мисалы атеросклероз кан тамырды кысып, мисалы үчүн кан тамырды 90% чейин кысканда, мисалы, ошол кысылган жерден кан аябай жай агып калат. Нормада кан тез агыш керек да. Ошол жай аккан жерден кан коюлашып, каймакташып, ошол жерде тромб пайда болуп калышы мүмкүн. Тромб пайда болуп, тосулуп калышы мүмкүн. Ошол тосулган жерди сөзсүз түрдө тез аранын ичинде ачыш керек. Эгер ал тосулган кан тамырды ачпаса, жүрөктүн кубатын азайтып, жүрөктүн жетишсиздиги, жүрөк алсыздыгы деген абалга алып келет да. Жүрөк алсыздыгы дагы бул өзүнчө бир айта турчу аябай чоң оорулардын бир түрү десем болот. Себеп дегенде жүрөк жетишсиздиги организмдеги бардык зат алмашуу же болбосо функциялар менен байланыштуу болуп калат. Анда мындайча айтканда анын кесепеттери, осложнениялары ар кандай болушу мүмкүн да. Ошондуктан биз сунуш кылабыз, сөзсүз түрдө тосулуп калган кан тамыр ачылыш керек деп айтабыз. Дары дармек менен кайсы бир дары дармектер менен албетте жардам берсе болот. Бул учурда канды суюлтуш керек болот, канды суюлтуучу дары дармектерди ичиш керек. Жана ошондой эле антиангиналдык терапия деп коет. Тагыраак айтканда ооруну басуучу, тамырларды бир аз кеңейтүүчү дарылар бар. Анын группалары бар. Ошолорду колдонуп, ошолордун жардамы менен
интервенциялык жардамга чейин же болбосо оперативдик жардамга чейин ошол дары дармектер менен колдонсо болот. Атеросклероз май түйдүкчөлөрү кан тамырда пайда болгондон кийин аны дүйнөдө жок кылуучу, эритүүчү, ошол май түйдүкчөлөрүн атеросклерозду эритүүчү дары дармек же механизм азыркы учурда ойлонуп табыла элек. Ошондуктан ушул кан тамырды ачып, кан айланууну жөнгө салуу үчүн сөзсүз түрдө кан тамырды, тосулуп калган кан тамырды ачыш керек. Анан интернет булактарында бүгүнкү күндө инсультка, инфарктка дары дармек ойлонуп табылды деген маалыматтар байма-бай тарап калды да бүгүнкү күндө соңку убакыттарда. Буга канчалык деңгээлде ишенсе болот? Бул Кыскача жооп берсеңиз, минута аспыттарды. Бул сөзсүз түрдө дарыгерлердин стационардык түрдө дарылоосу болмой сайын ал бир таблетка менен жакшы боло койчу нерсе эмес инсульт. Жакшы. Дагы бир студентибиз калган, суроосун берип койсо. Инсульт менен инфаркттын эң негизги келип чыгуусу бул атеросклероз дедиңиздер да. Атеросклероз эмне себептен көбөйүп кетет? Биздин калк арасында аябай туура эмес тамактануу кеңири жайылган. Майлуу тамактарды басым жасайбыз. Майлуу тамактарды. Ошол андан сырткары аз кыймылдуулук болушу мүмкүн. Жакшы. Дагы эмне деп кеңеш айтат элеңиздер программанын соңунда айтсаңыздар, жалпы тиле көрүүчүлөргө? Албетте, дал ушул инсульт менен инфарктка кабылбоо үчүн жалпы тиле көрүүчүлөргө, жакындарыма мен ушул туура тамактанууну сунуштаймын. Кан басымды ар дайым көзөмөлдөп, контролдоп жүрүңүздөр. Жана ошондой эле кыргыздар этке жакын болобуз, майга жакын болобуз. Ошондуктан эт азыктары, май азыктарын колдонууда бир аз санын көлөмүн төмөндөтүп, жашылча жемиштерди көбүрөөк кабыл алганга чакырам. Туура жашоо образын алып жүрүңүздөр. Ардактуу тиле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Мээрим Султанова, Ош областар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын неврология бөлүмүнүн дарыгер ангионеврологу жана ошондой эле Нурлан Райымбек уулу, Ош кардиомедициналык борборунун дарыгер кардиологу жана медицина факультетинин студенттери болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Жакшы маалыматтарды бердиңиздер. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Ушун менен Илим жана Билим телеканалынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.